Кыргыз элинин эзелтен бери мурас катары калыптанып келе жаткан өнөрлөрүнүн бири бул тайган таптоо болуп саналат. Бул ишти түштүк региондор боюнча жайылтып келе жаткандардын сап башында турган инсан бул Эстебес Абдусаттаров. Тайганга болгон кызыгуучулук бул ошол 2015 жылдан бери тайганга кызыгып жүрөм. Ошо кызыгуу пайда болгонго себеп ушул Алмаз Акуновдун биринчи тарткан тайган жөнүндө тарткан видеосун телевизордон көрүп, ошо Кыргызда да ушундай кыран тайгандар бар экен, жапай жандыкка коркпой тис алган деп. Ошондон баштап изилдеп, ушинтип отуруп азыр ушундай даражага чейин жетип. Жакында гана Нооруз майрамына карата уюштурулган мамлекеттик деңгээлдеги иш-чарага да катышып, жакшы байгелерге ээ болуп келгенин айтат. Салбурун жөнүндө маалыматтарды Баткен элине да таратыш максатында Салбурунда ошол жакта уюштурулдук. Ошол жерде Каракуш деген тайганыбыз экинчи даражада диплом, ушуна медаль менен сыйланды, байгели орундарга илинип. Анан биринчи орунду Таластан Калыбек деген тайганчы алып кетти. Үчүнчү орунду ошо Баткендин өзүнөн Кызылкая шаарынан Алан деген баланы тайган алды. Ниязалы Борошулунун 165 жылдыгы жана Төлөгөн Касымбектин 90 жылдыгына арналган Салбурун боюнча тайган сынакта биринчи орунду ошо Каракуш деген тайганыбыз ээледи. Жалал Абад облусу Аксы районунда болгон. Мында барып биринчи местаны ээлеп келгенбиз. Мындай медаль, алтын медаль менен. Жолдошунун тайгандарга болгон мынчалык кызыгуусун алгач Гүлид айым таң калуу менен кабыл алса, азыр тайгансыз үйүн элестете албайт. Мен дагы мурун ончо кызыкпайт элем, анан эл көрүп, жер көрүп, ушинтип баягындай байгелерди алганда ошого окшоп, ошол себептен кызыгып калдым мен да тайганга. Бирок өзү ошо кичине малдан баксаң өзү кызыга турган эле болосун өзү. Буларды өзүмдай эле кичине балаңдай эле болот дейм, мисалы үчүн. Кичинеден чоңойткондо ошондой. Азыр көбүнчө мага жүгүрөт булар. Сүт берем, тамак берем, ошо. Тайган башка иттен айырмаланып, эркин жүргөндү жактырат. Анан да жарыштарда байгеге жетүүсү үчүн сөзсүз түрдө ага күн сайын убакыт бөлүү абзел. Бул тайгандардын табиятынан мындай тоолуу жайларда чоңойгон, тоолуу жайларда тастыкталып, ошо ата-бабаларыбыз жапай жандыкка салып, ушинтип илгертеден генетика кылып, селекция кылып жүрүп, ичинен күчтүүлөрүн, кырандарын, жүрөктүүлөрүн тандап алып жүрүп, ушул биздин учурга чейин келген эми тайгандар. Эми биз дальше мындан буягына дагы өзүбүз кээде ушинтип таза абага чыгып, мындай кылып тайгандарды чуркатып, тайгандардын өзүнүн жүргөн жерлерин көрсөтүп дегендей. Үй бүлөбүз менен мына семьябызда бардык аялыман баштап балдарыма чейин тайган жөнүндө кан-канына сиңдирип жүргөнмүн, мындайча айтканда. Булар дагы тайганды сүйүп, жакшы көрүп. Мындай көп тайганды багып өстүрүү бир адамга чындыгында оор, бирок Эстебес аганын балдары мында көмөкчү. Мына тайганды күчүк малдан карап, өзүм багып чоңойткоммун. Тайганын аты Шырам. Булар күндү бир мал тамактанат эт менен. Анан бир күндө бир жолу ушинтип айланып жүгүрүп